Өзүбүздү коргоо бул маселеси жок. Бирок биз жамааттык коргонуу болмоюнча бүгүнкү күндө кыйынчылыктарга туруштук бере албайбыз. Учуп отурган бир учагыбыз жок. Жүрүп турган бир танкабыз жок. Атып турган бир ракетабыз жок. Мына ушундай бир ашмалтайы чыккан заманда жашап атабыз. Ошол мамлекеттин сүйгөн, элин, жерин сүйгөн бир нукурак жигитти алып келмейинче ушундай нерселер болбойт. Аскер качан күчтүү болот? Аскер качан башкы командачы жигитке окшогон бир жигиттер болгондо күчтүү болот да. Биринчи кезекте дух керек. Дух болмоюнча болбойт. А биздикилер эмне кылып атат бүгүнкү? Анысына тийишип, мунусуна тийишип, ар кандай зыяндан башка пайда келтирип аткан жок. Коркунучтарды керек болгон болсо бүгүн кошмо мамлекеттер экономикалык тараптан, энергетикалык тараптан, Темир Аргенбаевич айтып аткан заводду иштетпей коюш 5 секунддук нерсе, баягы сырьё келбей калса эле токтойт ага окшогон заводдорбуз. Энергетикалык көз карандыкка жетишибиз керек. Bir жылда 220 миң кыргызстандык жарат чыгып кетти Кыргызстанды таштап. Ошонун 35% деп атат, 54% Баткен областына. 54%. Демек, биздин чек ара бошонгондон бошонуп, артка чегингенден чегинип барат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Ошол мамлекеттин атынан сүйлөй ала турган азамат бир тулпарды койгулачса дагы. Бир кагазды жазбай окуй ала турган бир азаматты койгулачы айланайын деп. Жалаң эле ушу мурдун тарта албаган жигиттерди алып барып алып туруп эле жанакы качырды тулпар деп алып барып алып маскарабыз чыгып аткан ошодон да. Күйүп аткандан айтып атасың ушул маселени. Күйгөндөн садагам. Айланайындар, келгиле. Бизде да сабаттуу жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Биздин кызыкчылыгыбызды ошол каккан казыктай коргой турган азаматтарыбыз бар. Бирок эмнеге ошолорду көтөрбөй келесиң? Алардын чөнтөктөрү бош. Эмнеге? Себеп алар уурлук кыла албайт, таза жашайт, чындык менен жашайт, натыйжада эч кандай байлыкка ээ болбойт. Кыргызстанда акылды калчабай, акчаны калчап калганын кесепетинен ушундай парламент, ушундай президент, ушундай өкмөт менен келет агысы. Мыйзам бар, бирок ошону көзөмөлгө алган киши жок, иштеткен киши жок.